Достор, кайрадан эле түз эфирде Билесинбек Эжи долбоору жаштардын, өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү суроолоруна тиешелүү адистерден жооп берүүчү долбоор. Достор, бизге суроо жөнөтүү оңой болгону 704 00 46 08 WhatsApp, Telegram номерине же болбосо биздин социалдык баракчаларга жана сайтыбызга да суроолорду калтырсаңар болот. Биз сиздерге сөзсүз түрдө тиешелүү адистерден жооп берүүгө даярбыз. Ал эми достор, бизде бүгүн конокто биз белгилеп өткөндөй эле мыкты тиш дарыгери, стоматолог байкебиз Рустам Кайрылбекович байке. Саламатсызбы, Рустам байке? Биз өспүрүмдөрдүн, жаштардын сунушу менен сизди тандап алып түз эфирге конокко чакырдык. Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Анда Рустам байке, бүгүн биз ошо тишке кичинекей кезинен баштап кам көрүш, тишти туура тарбиялоо боюнча тема козгоп ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз даярсызбы? Бизге суроолорду буга чейин WhatsApp'тан да кетиришти. Ошол суроолорго жана азыр түз эфирден дагы суроолор болот, ошолорго жооп беребиз. Анда алгачкы эле суроо. Тишке туура кам көрүү канча жаштан баштап кам көрүш керек? Тишке туура кам көрүүнү бул деген эң биринчи тиши чыгып баштаганда эле, молочный тиши чыгып баштаганда эле кичинекей кезден үйрөтүш керек балдарды туура жууганды, тазалап, ошо кичинекей кезден баштап ошо жакшылап жууганды, эртең менен кечинде обязательно жууганды ошону үйрөтүп, то есть ошо кичинекей жаштан баштап кам көрө башташ керек. Канча жаш болот? Тиши 2 жаштан баштап, да. Кичинекей балдарды мисалы көндүрүш оңой эмес да, кээ эрке болот, ыйлак болот. Ошолорго кандай жолдор болот? Эми азыр деген көп зубный паста, щеткалар бар. Ошондой оюнчук сыяктуу да, игрушка сыяктуу, ошолорду интересный кылып атайын чыгып атат. Ошолор менен алаксатып, үйрөтүп, өзү атини дагы өзү тишин жууп, ошону көрсөтүп, бала дагы үйрөнүп, мен да ошондой жасайм деп аракет кылат. Тишти жуунун өзүнүн эрежелери болот да, ошол эрежелер туурасында көргөзө кетсем да болот. Тишти деген туура жууганы, бул деген бул деген өйдөдөн ылдый карата жууш керек үстүңкү тиштерди. Астыңкыны болсо өйдөгө карата жууш керек болот. Көбү деген мындай горизонтально жуушат. Түз мындай жууп туруп эле кетип калышат. Ошо деген эң туура эмес. Андан деген мындай эмаль өгөлөнүп калат. Клиновидный дефект деген бар. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан туура жууш керек. Тиштин ар бир тишин жууп чыгыш керек. Өйдөдөн ылдый карай тиштин ички бетин жууп чыгыш керек. Астыңкы тиштерди. Андан кийин тилди да жууш керек. Анткени тилде эң көп бактерия калдыктары тилде болот. Ошон үчүн тилдин түбүнөн учуна чейин жууп чыгыш керек щетка менен. Тилге дагы атайын щеткалары бар өзүнүн. Ошолор менен да жууса болот. Же болбосо обычный щетка менен деле жууса болот. Тишти канча убакыт жууш керек? 3 мүнөттөн кем эмес жууш керек. Тишти ошо щетка менен жуугандан кийин зубный нитка бар. Ошолор менен тиштин ортолорунда жууп чыгыш керек, тазалап. Андан кийин ополаскивателдер бар. Ополаскивателдер менен чайкап коюш керек. Тиш жуугандан кийин. Тишке туура кам көрүш үчүн зубный паста, щеткалар керек болот. Аларды кантип тандап алыш керек? Буга если өзүлөрү мындай таңдай албаса, стоматологдордон кеңеш сураса болот. Келип, анткени кээ бирлердики может деснасы воспален. Аларга атайын для воспаления десен деген зубный пасталарды айтмакпыз. Жана может кальций менен, же фтор менен, же наоборот фтору азырагы менен ошондой болот да. Кээ бирлердики флороз болсо, ал фтору много тиште. Аларга деген фтору жок зубный пасталарды сунуштайбыз. Тиштер эгерде, например, сынып, көбүнчө боюнда баарлардыкы же төрөгөндөн кийин
тиштери ошо слабый болуп калат, сыны берет, ошолорго кальций содержащий пасталарды сунуштайбыз. Анан щеткалар болсо, бул 3 түрү бар щеткалардын. Жумшак, орточо жана катуу деген. Бул жумшактар жаш балдарга көбүнчө эметилет. Орточо биз курактуу балдарга, адамдарга. Анан катуулар болсо, бул протез, коронкалар бар болсо, ошолорго катуусун сунуштайбыз. Тиш щетканы канча убакытка чейин колдонуш керек? Тиш щетканы 1 айдан 3 айга чейин, эгерде щетканын щетинасы уже кыйшайып калса, анда уже алмаштырыш керек. Анткени ал деген трамез тийсе болот, травма алыш мүмкүн тишти жана деснаны. Эме деген сунуш бар го, стоматологдорчу, бир адамдын 2 тиш щеткасы болуш керек депчи. Бирөөсү менен кечинде, бирөөсү менен эртең менен жууш керек да. Жок, кандай деле эмес, бир щетка деле болот. Просто алмаштырып туруш керек да. Суроолорго кесип турсак, бул жактан келе баштады. Саламатсыңбы, Руслан эмне дейт? Менин балам 4 жашта дейт. Тишин жууп жатып, пастаны жеп коюп атам экен деп, эч кандай зыян болбойбу, чоңдор эле пастасын берип коюш керекпи дейт. Жок, атайын детскийлерди берсе, ошолор зыяны жоктор бар. Ошолор менен колдонсо болот. Пастаны жеп коет, эч нерсе болбойт. Ошо зыяны жок, детский болсо. Бул жакта суракеттер көп тишим жарымынан сынып калды дейт. Наращивание кылдырсам болобу? Кийин түшүп калуу коркунучу жокпу дейт. Наращивание кылдырса болот, албетте. Аны деген же штиф менен, же вкладка менен, анан үстүнөн пломба менен наращивание кылынат. Же болбосо коронка коюш керек болот. Эгер көп сынган болсо, түйүнөн сынган болсо, анда коронка коюш керек болот. Анда эме жөнүндө сүйлөп берсеңиз, тишти бузуучу нерселер жөнүндө эмнелер болсо алат? Тишти көбүнчө трамез тамак ичкенден, например, өтө ысык, өтө муздактагы зыяны бар. Жана трамез, катуу тамактар, конфеттер зыян келтирет, кариеске алып келиши мүмкүн. Же болбосо таттуу жегенден кийин жууп туруш керек, албетте. Ооба. Анан вредный привычкалар дагы, может, озго бирдемке салып, колун соруп, же ручканын башын соруп, ошондордун зыяны бар. Анан тамеки чеккен, албетте, зыяндары бар. Бул жерде мына суракеттер, саламатсызбы дейт. Баламдын сүт тиштери түшө элек дейт. Канча жаштан баштап түшө баштайт дейт? Сүт тиштер деген, бул деген 6 жаштан баштап уже түшө баштайт. 6 жаштан уже 5-6 жаштан. 6 жашта уже постоянный биринчи тиши чыгып баштайт. Саламатсызбы, сизге суроом дейт. Мен жакында составында серебряный перчатки алып жууп жаткам. Тишим алдында сары дакты кетириш үчүн жардам береби дейт. Серебряный Перчатки? Может, паста? Может, паста окшойт. Так, андай пастаны көрүш керек болуп атат да. Ошо, может, ал сары деген, бул деген уже кариес болуп калган. Ал кетпей калышы мүмкүн, ага наращивание кылыш керек болот, пломба коюш керек болот. Саламатсызбы дейт. Стоматологдор осок тишимди жуушпайт дейт. Эмне себептен жуубай жатышат? Осок тиш деп, осок тиштерди жуудан. ооба, көбүнчө жуулбаш керек. Анткени деген ал деген корни аябай узун. Под пазухой жакын жайгашкан да пазухага, ошон үчүн травма кылып кетиши мүмкүн. Аны жуулбаш керек. Көбүнчө кийинки 4-чү тиштерди, кылыктан кийинки тиштерди жуулдуруп, кылыкты орсок тиш деп коет. Ошону ордуна коюп коюш керек брекет менен. Тишимдин түптөрү эмнеден саргайып жатат дейт. Кантип агартса болот? Агартуу жолдорунда. Тиштин түрлөрү, возможно, трамез жуугандан биринчи себеп, экинчи красящий тамактарды көп жегенден болушу мүмкүн, тамеки чеккенден болушу мүмкүн. Жана ашказандан дагы почкалар ооруса дагы ошондон дагы саргарышы мүмкүн.
Аларды кетириш үчүн ультразвуковая чистка деген бар. Профилактическая чистка бул деген негизи 6 ай сайын кылып туруш керек. Ошону өтсө, андан кийин уже өз тишиндей свет болуп калат. Эгерде андан дагы агартам десе, анда атайын лазерный отбеливание дегендер бар. Безвредный азыркы учурда. Ошону менен отбеливание кылдырса болот. Кээ бир окумандарыбыздын жазганына караганда Рустамбек алар үй шартында лимон, сода менен агартышат экен да. Бунун тишке канчалык Зыяны бар аябай эле. Сода менен көп жууса, бул деген эмальди травмировать этет. Ошондуктан лучше үй шартында эмес, лучше стоматологдорго кайрылган эле туура болот. Ошол агартуунун орточо баасын айтып кете аласызбы? Кээ бирлер ошо чөнтөгүбүздүн калыңдыгына туура келбей калат деп, ошо базардан 20 сомго лимонду алып агартканды көрүшөт экен да. Эме так, например, профессиональная чистка деген 1600 сом болот. Отбеливание болсо 5000ден жогору болуп калат. Бардык тиштерге эле кылына береби? Мисалы кээ бирөө курт тиш болуп, анан пломба салдыргандан кийин кылууга болот. Пломба кылгандан кийин уже болбойт. Либо пломбаны кайра алмаштырыш керек. Анткени пломба маңдайкы тиште болсо, эгер тиш агарат, пломба агарбай калат. Ушундай болуп калышы мүмкүн. Жыйынтыгы канча чейинде турсам байкайбыз? Жыйынтыгы 3 айдан 1 жылга чейин. Кайра 3 ай мөөнөт өткөндөн кийин Кайра агарып туруш керек болот. Сизге көбүнчө жылыңыздардын келгенин көрүп жүрөбүз дейт. Тишиңиз кымбатка турса керек дейт. Бар тең ошентип ойлошот. Негизи бирок бүт эле стоматологияда эле бирдей эле ба. Частный стоматологияда эле. Ошол сыяктууру. Баасы сапатынан кабар беребиз стоматология. Кызматтын баасы сапаты. Албетте. Мисалы сиздин колдонуучу каражаттарыңыз каяктан келген? Бул ошо биз көбүнчө китайский менен колдонбойбуз. Сапаттуу көбүнчө бизде немецкий, германский инструменттер жана бразильский. Саламатсызбы деп жөөсүңөр эми сезгенгенде эмне кылыш керек деп воспаление болгондо эмне кылыш керек? Ошо профессиональный чистка кылыш керек. Профессиональный чистка кылгандан кийин уже десна кайра өзүнүн калыбына келип баштайт. Ополаскиватель, сода, туз менен чайкап койгондо. Алдын себеби налеттордон, камендерден, жогору айтып кеткендей, туура эмес жуугандан, тамеки чеккенден, ашказандан ошондон болушу мүмкүн алар. Ошондон деснада воспаление болуп кетет. Саламатсызбы Рустамбек дейт. Тиштерим кышык дейт, бирок брекет тагынгым келбейт дейт. Башка кандай ыкмалар бар? Бааларын билсең болобу дейт. Эгерде брекет тагынгыңар келбесе, азыркы учурда элайнери деген чыгып атат, капа. Бул деген капа съемный жана прозрачный болот. Анын кийилгени билинбейт. Бирок деген ал деген кымбатыраак болуп калат. $1000 жогору кетет. Саламатсызбы Рустамбек дейт. Тиш эмне үчүн канайт дейт? Тиш деген ошо деснасы воспаление болгондон канайт. Десна воспаление болгон налет камендерден болот. Ошон үчүн профессиональный чистка кылып туруш керек. Ошол региондо тиши канаса жана арам кандай алып келип атат, эч нерсе болбойт, туз менен чайкап. Ошо эң туура эмес да, негизи. Пайдалайсызбы? Ооба, туз менен чайкап койгон жакшы. Да, эме канаганы кетип калат. Бирок деген ал деген көпкө кетпейт да. Бир нече күндөн кийин кайра эле канай бериши мүмкүн. Ошондуктан стоматологко кайрылыш керек. Саламатсызбы дейт. Тишке брекет койдуруу боюнча маалымат бериңизчи дейт. Тишке брекет койдурган мындай маалымат берсем, эгерде тиштер кыйшак болсо, прикус кыйшак болсо, брекет менен түзөсө болот. Брекеттин түрлөрү металлический бар, керамический бар, көп билинбеген, ансапфировый бар, ошо билинбейт, прозрачныйлар. Ошондой. Анан дагы ай сайын коррекция келип туруш керек брекет койгондон кийин. Эгерде алыс жерде жашаса, ай сайын келе албаса, анда самолигирующий брекеттер бар. Алар деген коррекциясына 3-4 айда бир жолу келет. Болжолдуу бааларын
Металлический 27 миң, керамический 39 миң, сапфировый 49 миң, самолигирующий брекеттер бул металлический болот 39 миң. Салам Рустам дейт. Мен 6 айлык боюмда бар. Тишимди тазалатсам болобу дейт. Кош бойлууларга тиш тазалатганга мүмкүн. Болот албетте. Ошон үчүн желательно даже боюна боло электе тиштердин заранее лечение кылып турган туура болот да. Но албетте болот. Саламатсызбы Рустам айка дейт. Биздин айылдагы илгерки картаң стоматологдор мышьякты колдонот дейт. Ал зыяндуу дейт. Мышьяк колдонушат да. Зыяндыгы деген эгерде бул деген мышьяк деген 2 күнгө эле коюлат. 2 күндөн ашып кетсе уже зыяны келтирип баштайт. Ошон үчүн 2 күндөн өткөрбөй кайра барыш керек болот. Ооба. Азыр деген либо нервти, бул деген нервти өлтүрүш үчүн коюлат да мышьяк. Азыркы учурда обезболивающий болуп туруп эле нервин ошол күнү эле алса болот. Же болбосо азыр безмышьяковистый паста деген бар. Мышьяк деген ошо бул яд болуп эсептелет да. Ошон үчүн азыр мышьягы жок современный пасталар бар. Ошолор менен колдонобуз. Саламатсызбы дейт. Тиштер кичинекей болсо, аларды кандай кылып чоңойтууга болот? Тиштер кичинекей болсо, анда винир койсо болот. Винир деген ошо тиштин бетине чапталат, формасы бир аз чоңураак кылса болот, өзүңөр каалагандай. Ошо. Саламатсызбы дейт. Рустам байке, керамиканы канчага саласыңар? Керамикалар 3000 сомдон өйдө. Салам Рустам дейт. Мен 3 жылдан бери мамлекеттик стоматологияда иштейм дейт. Өзүмдүн жеке компаниямды ачкым келип жатат дейт. Сен кантип ачтың, жолдорун айтып бере аласыңбы дейт. Мен деген уже 7-8 жылдан бери иштеп жүрөм. Мен деле бирок гостордо иштеген эмесмин, частный деле иштеп, ошо акча чогултуп жүрдүм. Ошо 7 жылдан бери акча чогултуп, андан кийин өзүмдүн стоматологиямды ачайын деп аракет кылып жүрдүм. Кардарларым, пациенттерим ошо чогултуп алдым да, ошо көп жылдан бери иштеп, безвыходных иштеп жүрдүм. Кандай десем, көбүнчө ошо акча эле болот. Акча менен чечилет экен да. Чеке ишканасын ачкандан документ жоголткандан чочулашат экен. Бул жолдор кандай өтөт? Акча берип Документти жок, ошо документти өзүм чуркап жүрдүм. Көбүнчө мамам да жардам берип жүрдү. Мен жумуштан бошой албай, ошо мамам чуркап жүрдү документтерге. Бул деген кандай десем, 5 жыл стаж болуш керек. Стаж болгондон кийин 5 жыл, андан кийин лицензия берилет. Ошо лицензияны алыш үчүн да толтура документтер, экзамендерден дагы өтүш керек. Аттестациядан өтүш керек. Ошолордун баарын өтүп, Минздравка кайрылыш керек да көбүнчө. Рустам байке, ырчылардын ишин жасай баштаганда кардарларыңыз көбөйдүбү дейт. Кардарларым ага чейин эле көп болчу. Чынында эле ырчылар келгенде андан да көбөйдү. Подписчиктер да көбөйдү. Саламатсызбы дейт. Тиштин тамыры көрүнүп, оголение болуп кетсе, кандай маалымат бере аласыз? Ошо оголение болбош үчүн негизи профессиональный чистка кылып туруш керек. Бул деген налет, камендерден оголение болуп кетет. Жанагындай десна воспаление болуп, десна атрофируется. То есть десна мындай ылдый качып кете берет. Ошо качып кетип атканда уже тиштин корени көрүнүп баштайт. Аны эртерээк лечение кылбаса, ал кыймылдап түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн лечение кылыш керек. Ага деген атайын пластика десны кылса болот. Деснаны, например, таңдайдан кесип алып, ошо жок жакка тигип коюш керек. Ошондой операция. Саламатсызбы. Тишти тазалап жатканда нервти алып салгандан кийин тиш борпоң болуп калат дейт. Чын эле. Ошон үчүн нервке албаганга аракет кылыш керек. Анткени нерви жок, уже бул мертвый тиш болуп эсептелип калат, ал уже не питается.
иннервациясы жок, нерви жок, уже слабый болуп калат ал чынында эле. Ошон үчүн кариес жаңы башталып келатканда эле, жаңы кара точка түшүп баштаганда эле ошондо эле пломба койдуруп коюш керек болот. Саламатсызбы? Менин маңдайкы тишимде пломба бар, саргайып жаман көрүнөт. Кандай кылып агартсам болот дейт. Пломба. Ал пломбаны алмаштырыш керек, жаңы пломбага алмаштырыш керек, же болбосо винир же коронка коюш керек. Саламатсызбы, Рустам байке? Мен чылымдарды тамеки чегем дейт. Тиштерим сары дейт. Агартайын деп жатам дейт. Агарткандай кайра чылым чеге берсем болобу дейт. Чылым чеккенге болбойт. Негизи ошо эрежелерге кармаш керекпи? агарткандан кийин, если отбеливание кылгандан кийин, албетте 2 күн диета кармаш керек, белая диета деп коет. Бул, то есть кефир, молочный продуктардан эле ичиш керек болот. Тамеки чеккенге болбойт 2 күн отбеливаниядан кийин. Бирок если чистка кылынса, профессиональная чистка, то есть ультразвуковая, ал деген ошо тамеки чегип атса, анда обязательно налет, камендер бар. Ошону чистка кылдырып коюп турса болот. Саламатсызбы, Рустам байке? Сизге практикага келсем болобу дейт. Практикага азыр практиканттарым бар, может кийинчерээк. Саламатсызбы? Менин тиш салдырган болчумун дейт. Мен тиш салдырган болчумун. Анан тиштин үстү мүлктөрү ириңдей берет. Ал эмнеден? Тиш салдырган болсо, анда деген, возможно, тромб салынып калган, возможно, ошо десносы воспаление болуп калган. Ошон үчүн кайра остановкага кайрылыш керек, возможно, коронканы алмаштырыш керек болот. Саламатсызбы, Рустам байке? Тиштин эмалин кантип коргоо керек? Ушул жөнүндө айтып бересизби дейт. Тиштин эмалин коргоого бул деген эң негизи туура жууп туруш керек. Кальций жетпесе, кальций ичиш керек. Кальций тишти укрепляет. Эмальди, тиштин эмалин укрепляет ошо. Кандай дагы таттуу, красящий тамактардан көп жебеш керек. Саламатсызбы, Рустам байке? Бокс менен баштагам дейт. 2 жолу тишимди сындырып алгам дейт. Ушу тишти кантип бекемдесем болот дейт. Эгер бокс менен заниматься этсе, анда деген атайын капалар менен кийип заниматься этсе жакшы болмок. Анан эгер сынып калса, анда деген ошо коронка коюш керек болот уже. Либо металлокерамика, либо циркониевый коронка. Ошондо катуураак кармалат. Саламатсызбы? Коронканы жакшы сактаса канча жылга чыдайт, болжолдоп айтып бере аласызбы? Коронка, металлокерамика, циркониевый коронкалар бул деген 8 жыл, 10 жылга жетет. Андан кийин алмаштырып туруш керек болот. Тишти агарткандан кийин тишим үшүгөн сыяктуу болор экен, муздак ич албай, ысык ич албай дейт. Эмне себептен мындай болот? Агарткандан кийин ошо 1 күндөй чувствительный болушу мүмкүн. Ысык муздакка сезип 1 күндөй эле да, бирок андан кийин уже басылыш керек. Саламатсызбы, Рустам байке? Апам 72 жашта дейт. Апам имплант салдырса болобу дейт. Анын жакыртке болупту барат дейт экен. Аныкы карылардыкы морт болбойбу дейт. 72 жашта болсо, анда деген биринчи очередь анализ тапшырыш керек, канын текшериш керек, общий анализ крови. Ошол жактан билинет. Эгерде деген свертываемость, бүт кан эмелери жакшы чыкса, анда койсо болот. Анткени деген буга имплант койгондон кийин заживать этиш керек. Ошо, получается, инородное тело да ошону принимать этет, заживать этиш үчүн, ошон үчүн биринчи анализ тапшырыш керек. Андан билинет. Ошол имплант жөнүндө айтып берсең, Рустам байке, көп айтышат экенде, жакка жана болупту бурайтын, жагыйтын, сынып калатын, жакшысы. Жок, азыр деген ошо Зыяны жокпу? зыяны жок. Азыр деген импланттын дагы ошо сапатына жараша болот да, ошон үчүн сапаттуусунан койдуруш керек да, биосовместимый, организмге зыяны келтирбеген жана бат заживать этиле тургандарын. Бул деген имплант чынында эле ошо сөккө буралып коюлат. Андан кийин заживать эткенден кийин үстүнөн коронкасы коюлат. Зато бир тиш жок болсо, ошол жерге имплант коюлуп, үстүнө коронка коюлуп калат. Эгерде андай имплант койбой истесе, 2 тишти, жанында 2 тишти өгөлөп, анан мостик коюш керек болот.
Керамикадан, например, 3 тиш болуп калат да, бирок 2 тиш уже нерв алынып, анан өгөлөнүп калат. Ошон үчүн имплант жакшыраак болмок. Тишти кантип агартса болот? Уголь колдонсо болобу? Жумасына канча жолу дейт? Уголь жок, лучше агартканды бул стоматологко кайрылыш керек. Анткени бизге да толтура пациенттер келишкен, ошо үй шартында агартам деп, агартпай наоборот зыян келип калгандар көп болгон да. Ошон үчүн лучше стоматологдорго эле кайрылыш керек. Протез канча сом дейт? Бир дагы тиши жок болсо, асты үстү дейт. Протездер 4000 сомдон. Бир протез. Бир протез 4000 сом. Съемный протез. Бул деген протездерде түрү болот да, мягкий, анан катуусу деп. Ошо катуулары получается 4000ден, мягкийлери бар, азыр жумшак, оңой көнөт деп, андай протездерге. Алар деген 14000ден. Үстүнкү тишимди суурубай койду дейт дарыгер. Өлүп калсам күнөөсү жок деп жазып бер деп атат дейт. Эмне себептен үстүнкү тиши? Үстүнкү тиш. Ал деген может айылдан ошонткендир. Айыл жүргөсүн. Ошо ал может акыл тишти болушу мүмкүн да. Акыл тиштен ошо негизи удаление кылып атканда эң кыйын болот. Бул деген лучше хирургдарга, опытный хирургдарга кайрылыш керек. Ошон үчүн абайлаш керек, чын эле. Усталык айтсаңыз, кайсы учурда тиш дарыгерлери тиш жуугандан отказ кылат, баштатышат? Отказ кылган себеби деле жок. Бул деген эгер өз туура эле тиш болсо, таза эле тиш болсо, ошону жуулбайт да, ошондон отказ кылышат. Мисалы, бир учурда кайнарты бар адамдардын тишин жуугандан, тазалагандан андан ошо хирургияга жөнөтөбүз да, челюстно-лицевая хирургия. Саламатсызбы, Рустам Бакелов. Быйыл 11-чи класс болом дейт. Мен да келечекте окшоп стоматолог болгум келет дейт. ОРТда, ЖРТда канча упай алышым керек? Стоматолог болуш үчүн кандай мүнөздөргө ээ болушум керек? Айтып бересизби? Стоматолог болгусу келгендерге бул ошо чын эле жакшы окуп, эгерде бул деген баллы канча балл болуш керек дейт. Бул деген университеттен жараша болот. Аларда канча баллдан жогору ала турган. Ошондон билиш керек, либо медакадемиядан, либо славянскийден. Мен өзүм славянскийди бүткөм, КРСОну. Чында мен балым медакадемияга жетпей калган. Славянскийге болсо, ал балды деле көп карашпайт, аларда өзүнүн экзаменден өтүш керек болот атайын. Ошол жактан экзамен тапшырып, анан өтүп, стоматолог болуп калдым. Биология менен химияны жакшы окуш керек. Стоматолог болуш үчүн кандайдыр бир мүнөздөргө ээ болуш керекпи? Кандай мүнөздөргө? Көбүнчө кандан коркпогон, көп адамдар азыр билсем, оказывается, кандан да коркушат экен. Уколдон да коркушат, ошондон коркпогон адам болуш керек деп ойлойм. Жана адамдарга ошо жардам берем деген ошондой желаниясы болуш керек. Адамдар менен сүйлөшкөнгө ошондой сапаттар болуш керек. Албетте. Рустам байке, кардарыңыз менен болгон кызыктуу окуя барбы дейт? Мисалы, кардар менен кызыктуу. Кандай окуям айтсам, вот отбеление жөнүндө дейт. Отбеление боюнча да бир кыз келген. Анан карасам, тиштери жапжашыл болуп калыптыр. Жапжашыл болуп калыптыр да. Анан деген бул йод менен, зеленка менен сүйкөп агартам дептир. Анан карасам, ошо жапжашыл болуп калыптыр. Анан тазаласак эле уже өз тиши болуп калды, өз тишинин свети келип калды. Андан кийин отбеление кылдык. Ошо
аппак болуп сүйүнүп кетти. Ошон үчүн иш артында артпай Ислам байке дейт, менин дишимди агарткан стоматолог байке, сенин дишиң өзү эле саргыч болуш керек, мындан ары агарбайт деп койду. Буну деген ошо агарган деңгээлин билиш үчүн биринчи атайын мындай шкала бар, тиштердин цветтери боюнча. Ошону таңдап көрсөтүш керек. Силердин тишиңер мондай цветкен деп сүрөткө тартып алыш керек. Андан кийин бүткөндөн кийин, процедура бүткөндөн кийин кайра ошону салыштырып көрүш керек. Ошондо анан билинет көбүнчө. Саламатсызбы Рустам байке, мен 2-3 стоматологко барсам сарып болуп ооруп турсун деп кабыл албай жатышат. Стоматологдор вот мен ооругандарды кабыл албайт дейт. Жок, кабыл алыш керек албетте. Кабыл албаганга болбойт. Бут кино деген менен кичинекей кезде көбү оорушат, гепатит А деп коет. Муну менен ошо көбү кичинекей кезде ооруган, ошо деген көбү эле кабыл алышат. Наоборот, может гепатит С коркунучтуураак мындан, гепатит Адан дагы. Ошон үчүн С болсо ошондойдон еще коркунучтуу болушу мүмкүн. Аларга обязательно бүт абдан аралаш керек. Кызымдын баардык тиштери куур дейт, сүт тишти тазалатпай койсом түшүп калса эч нерсе болбосту дейт. Молочный тиштери, курт тиш канча жашта болду экен? Ошо интересно. Анан аны молочный тиштерди лечение кылыш керек обязательно. Аларда дагы жаңы курт түшүп баратканда эле анда болбойт. Жылдырганга болбойт. Лечение кылыш керек обязательно. Анткени деген 6 жаштан только бир тиштен түшүп баштайт. 14 жашка чейин. Ошон үчүн кыйшак чыгып калышы мүмкүн эрте жолдурса дагы. Ошон үчүн лечение кылыш керек. Баягыда келип сиздин офисиңиздерди таап албай чалсам албай койдуңуздар. Телефон номериңиздерди менде байлар чалып койду. Көбүнчө ошо телефон алганга жетишпей калам, мен өзүмдүн номерим. Рабочий номер бар. Рабочий номерде жазылуу. Ошого дагы байланышсаңар болот. Көбүнчө WhatsApp'тан ыңгайлуураак болмок. Аяктан WhatsApp'тан картаны да жиберип коймокмун. Бир тишке имплант канчага жасайсыздар? Сол менен эле эсептегилечи. Имплант $450. Сол менен канча болот? Бир 30 миңден тегерек болуп калат. Саламатсызбы Рустам байке дейт. Пенсионерлерде скидка класстарбы дейт. Скидка кылып беребиз албетте. Инстаграмдан оюн ойнотосуздарбы дейт скидка үчүн? Ошо Инстаграмдан мен ошо жакында ойнотоюн деп аткам. Например, брекетке же отбеливанияга ошо жакында ойноттум. Акыркы суроону берип коеюн. Протез тиштерди канчага саласыңар сол менен? Протез тиштер 4 миңден съемный протез. Так, айтып коем да. Урматтуу достор, бизде конокто тиш дарыгери стоматолог Рустам Кайрылбекович бар. Андыктан тишке байланыштуу суроолор болсо узатсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 704 00 46 08. Рустам экран. Эми Инстаграмда кантип олтурасыз? Номериңизди айтып коесузбу дейт. Инстаграмда жазылуу номерлер, өзүмдүн номерим, личный номерим, анан рабочий номер, 2 номер жазылуу. Ал жерде дагы эме адрес деле жазылуу. Ошол жактан карасаңар, ошо адрес жазылгандын эмесин басканда эме тугиз чыгат, 2 гис деген. Ошо менен оңой эле табылмак. Саламатсызбы Рустам байке дейт. 13 жаштамын дейт. Апам тишин курттап келет деп шириндиктерди көп бербейт. Чындап эле тиш курттайбы дейт. Албетте, ошо көп таттуу жегенге болбойт. Куртташ мүмкүн, чынында эле. Рустам байке каяктыксыз дейт. Мен Бишкектикмин, Бишкектен чүйлүкмүн, Бишкектен төрөлүп өскөм.
жаштары иштейт дейт. Региондорго азыркы учурда ошо убактым жок болуп атат. Может жакында да, албетте. Ошондой анда сөздүн аягында биздин өспүрүмдөргө кандай сунуштарыңыз, каалоо тилектериңиз, тиштерине болгон камгөрүүсүн айтып Чоң рахмат келип бергениңизге. Анан кыргыздарга не демекчимин, ошо өз ден соолугуна биринчи очередде кам көрүүнү, тиштери ден соолукта болгула, оорубагыла, жана тишти туура жууп, жакшылап тазалап, ден соолукта болгула демекчимин. Бир суроо экен, өтө маанилүү сурашат. Кандайсыздар деп менин 1,5 жаштагы баламдын жаңы чыккан 2 тиши саргайып, курт жей баштады. Өзү түшүнүчү зубнойго алып барып лечение алышы керек. Албетте лечение алыш керек. Обязательно. Болушу Рустам эке, сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайм. Кадрларыңыз көп боло берсин. Бардык адамдарга тунук жылмаюу тартылап жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң. Урматтуу достор, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки түзөтүүлөргө чейин сак саламатта калгыла.